Жыл тогошуп жерге сууга чөптөргө, жымыңдаша каректерге чөккөндө, жылдыз конгон ала тоонун койнунда санжыралуу Нооруз келди көктөндө дейт. Майрамыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында чак түш маалымат музыкалык көрсөтүүсүнүн майрамдык чыгарылышы. Бүгүн биздин төрүбүздө дагы өзгөчө кадырлуу, сыйлуу, урматтуу коноктор болгондо дагы Кыргыздын таланттуу асыл кыздары. Анда жалпыңыздарды тааныштыра кетели. Маданияттын мыкты кызматкери, Доор фольклордук ансамблинин солисткасы ырчы комузчу Фарида Өмүрзакова, Токтол Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын ырчысы Кенже Көбөкова жана ошондой эле айтылуу эң мыкты обондордун автору, ырчы маданияттын мыкты кызматкери Токтол Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын ырчысы Гүлбакы Сагындыкова бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Урматтуу ардактуу айымдар, сиздерди Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Мынакей жакшы күндө сиздер менен куттуу студияда жайылган дасторкондо жолугушуп отурабыз. Негизи эле Нооруз майрамы Фаридача сиздин эсиңизде болсо керек. Ошо баягы майрамды алып баштаганда ата энелер кандай майрамдачу эле? Эми Нооруз майрамы бизде Кыргызда жаңы жыл деп эсептелинип калат да. Биротоло эле кыргыздар ушул биздин илгерки ата бабаларыбыз ушинтип бизди баягы кан чыгаруу менен башташкан да, ошо Нооруз майрамда кан чыгарышып, мал соёбу, тоок соёбу, кичинекей кой соёбу, кыскасын айтканда жандык баягы эмне кылыш керек экен да, эмне деп коет эле, курмандык чалып туруп, анан кийин тамак жасап, анан сүмөлөктү кошо бышырып, ошондой кылышкан экен да. Кудай сыяктуу дагы. Анан ошол күн биз үчүн майрам болчу да. Негизи эле Ноорузда баягы сүмөлөк жасап, анан баягы түнү менен уктабай, сиздин да ушундай казан башында ырдаанышыңыз болду беле? Ооба, далай жолу. Ооба, далай жолу болгон. Келиңиз эми Нооруздун шагында сизден жакшы. Мен Анарбай Райымканов агай менен чогуу иштегенмин. 13 жыл Жалал атта маданият техникумда чогуу иштегенмин. Ошол кишинин Эрмегим деген чыгармасы бар. Ошолорду бар бажырайган эрмегим мага сыйлык борс күлүп бергени таңдан кечке жүрөгүмдү кубаткан талайымсың ырысымсың сен менин қалсам түк жазылбай тумадым сен бұлбұлым күлкі беріп тұрам алатаудай көбөгүмсүң күч берген аргенинди мөлтүр тунуп бөлүшкөн ортогум өзүң эмес бизге кымбат борбогум эсен болгун эл үмүтүн аткарып маңдайымда жанып турган чолпонум Бале дайыма элибиздин маңдайында бар болуңуздар, ушундай жакшы ырларды тартуулап жүрүңүздөр. Анан ошо Нооруз майрамы баягы таарынышкандар кечиришип, бири-бирине жакшы тилектер айтылат дейт. Нооруз Кенже, сиз дагы Теңиртоонун кызы катары айтсаңыз, ошо баягы сүмөлөктү аралаштырып, жакшы тилек кылып, ырдап, баягы түнү менен ушул баягы жакшы тилек кылып тоскон учурлар болгонбу? Ооба, ушундай тоскон учурлар болгон. Ар кыргыз элимди майрам менен куттуктайм. Анан азыр эми бул жерде Гүлбакы эже менден улуу сиздин маңдайыңызда отургусу келип эле мени өйдөткөзбөйдү. Гүлбакы эже биринчи баштап берсин, анан мен улантып коеюн. Гүлбакы эже келиңиз, эң сонун обондордун авторусуз. Дайыма сиздин жаңы обондоруңузга көп болуп келебиз, дайыма изденесиз, жакшы баягы сөздөргө маани бересиз дегендей. Надырбек Алымбектин бир топ ырларын обон жараттыңыз. Азыр кандай, кимдердин, кайсы ырлардын үстүндө эмгектенип жатасыз?
Эң биринчи ошо жалпы кыргыз элимде баягы өлбөгөн жанга жаз келет деп көптөн күткөн кышында абдан үшүп бир жылуулукту эңсейсиң го. Ошол жазыбыз күн менен түн теңелген майрамыбыз, улуу ата бабалардан бери майрамдап келаткан салттуу майрамыбыз менен баарыбызды кыргыз элимде чын жүрөгүмөн куттуктайм. Рахмат. Анан ошол азыр эми кайсы жаңы ондор менен иштеп атасың деп суроо болуп калды. Ага мен жооп катары жаңы эле бирөөгө деген бир темадагы Анарбек Алымбеков деген бир агайыбыздын сөзүнө жазылган бир обон жаралды. Саясий кургай элек. Кургай элек. Анан аны кургаганда алып чыгабыз, буюрса. Азыр сандыкка салып койдуңуз курсун, Анан кийин албышыш керек. Жакшы. Сөздөрүн дагы жакшы иреттей элекмин. Ошол. Жакшы. Негизи эле баягы ар бир майрамда өзүнчө бир жакшы ийгилик менен келесиң да, ушул майрамга бир жаңырым чыгып калса, же жаңы костюм бүтүп калса депчи. Сиз дагы Ноорузга жакшы ыр менен келдиңиз окшойт. Анда мен бир шаңдуураак бир ырлардан мен өзүм обон жаратсам эле бир муңдуураак жаралып калат да. Анан кийин бүгүн Акпыралы Тасмаев агабыздын Өзүңдү эстеп деген ырды ырдагым келип турат. Жакшы болот, келиңиз. Намашам күгүм убакта, турасың барсам булакта, кайрадан издиң жүрөктүң, кырчындай жашты куракта. Эстечи күндөр өткөнү, чачыңдан сылап өпкөндү, етпечи бир аз тургун деп ай, чакаңдан сууну төккөндү. Аббали. Етпечи бир аз тургун деп ай, чакаңдан сууну төккөндү. Кыялай басып сен кеттиң, кыйнап бир жанды дегдеттиң, кылгырып көзгө жаш алып ай, кыйрадан кийин мен кеттим. Аббали. Кылгырып көзгө жаш алып ай, кыйрадан кийин мен кеттим. Кыйрадан кийин мен кеттим. Аббали. Ой, рахмат. Өзүңүз айткандай, обон чыгарсам эле бүт эле кайгылуу, муңдуу болуп кетет. Бул ырыңыз жүрөккө жакын. Анан сиз дагы ошо Нооруз майрамында баягы сүмөлөктү аралаштырып, тилек айтып, улуулардын жанында ырдаган учурларыңыз көп эле болсо керек. Албетте, мен балалык кездерден бери чынында жана Фарида эжекем айтып өттү. Ал биз үчүн аябай бир өзүнчө майрам болчу, айрыкча жаш балдарга укмуш да. От жагып дегендей, анын чекесинде оюнуп, ошондой эле ата-энелер дагы болгон жакшы кийимдерин кийинишип, өзүнчө бир чоң майрам болчу. Анан кийин ошол майрамыбыз мына эмгичек уланып келатат. Дагы көчө 2-3 күндөн баштап көп жерде мекемелерде алдын ала башталат эмеспи? Кудай болсо биз сүмөлөктөрдү ооз тийип, казан кайнатып келдик. Жакшы тилек кылып, азаматсыз Кенже. Келиңиз мынакей Кенже, баягы мурунку көч кайда барса кийинки көч ошого барат дейт. Сиздерден оозунбай тарбия көргөн кызды ушундан билсек болот. Сиз кандай Нооруз майрамы шаңы? Неге ар бир майрам келгенде арттагы бир жакшы учурлар эсте болот го? Чоң рахмат. Биринчи баардык кыргыз элин Нооруз майрамы менен бүгүнкү куттуктайм. Сизди куттуктайм. Кыргыздын таамтуу жакшынакай эки эжемди куттуктайм. Экөөнүн ортосунда отуруп эле жүрүп атам өзүнчө. Бактылуу болот. Азыр Нооруздан кийин каяка барсак деп план түзүп атабыз. Мейли. Майрам күнүңүздөр шаңдуулансын. Кудайга болушунча бүгүн ушу кыргыздын улуу күнү экен. Сүмөлөк жасап жеп,
ыргүлүккөгө бөлөнүп, жакшы ырларды ырдап, жакшы маанай тартуулайлы бүгүн. Анан өзүңүздү билип турам, мен да ырдап коеюн, Сөзсүз эми комузду көтөрүп келгенден кийин кантип ырдабайсыз? Ыр кезеги сизде, келиңиз. Кыргыз элимдин жалпы майрамы менен деп ак ниет кыргыз калкыма деген каалоо тилегим бар эле. Темис Нурдиновдун ошол чыгарманы ырдап коеюн. Толгонуп мен да ыр жаздым, жетпесе дагы баркыңа. Биригип ойлор саналар, кошулсун атак даңкыңа. Арнаймын ушул ырымды мен ак ниет кыргыз калкыма. Ак ниет ар бир кыргыздын, кыргыз деп соксуна жүрөгү. Жайдары жашап түбөлү, бузулгус болсуна түнөгү. Кең пейил кыргыз калкымдын ай, ишке аштын максат тилеги. Максатташ болуп, тилектеш болуп, бир тууган болуп жүрөлү. Кең пейил кыргыз калкымдын ай, ишке аштын максат тилеги. Максатташ болуп, тилектеш болуп, бир тууган болуп жүрөлү. Толгонуп мен да ыр жаздым, жетпесем дагы баркыңа. Биригип ойлор саналар, кошулсун атак даңкыңа. Арнаймын ушул ырымды мен ак ниет кыргыз калкыма. Ак ниет кыргыз, ак калпак кыргыз, ак тилек кыргыз калкыма. Ак ниет кыргыз, ак калпак кыргыз, ак тилек кыргыз калкыма. Ак ниет кыргыз ай калкыма. Бале, жергебизде Норуз майрамы ЛТР каналында чакчы көрсөтсө Фарида Өмүрзакова деген ысымды укканда Бутутна ТВ жүгүрүп жүргөн көрөбүз. Бир карасаң Мериан оркестри, бир карасаң филармонияда, бир карасаң Доора ансамблі, бир карасаң мектепте сабак берип, бир карасаң иши балдарды комузго үйрөтүп жүрөт да. Кумурскадан кийин Кумурскадан кийин келе Фарида Өмүрзакова эмгекчил. Мен рахмат ушинтип айтып койгонуңарга сүйүндүрүп. Мени баары эле ушинтип мениткечсиң деп ушинтип мактап коюшат анан эми. аң сайын жүгүрөсүң. Аң сайын жүгүрүп калам. Эми бүгүн Ноорузда адамдарды мактап жакшы тилек айтыш керек экен да. Чоң рахмат ооба. Кантип убакыт табасыз ушунун баардыгына? Мен көп жыл окуучуларды баягындай сабак берем деп эле өзүмө көп көңүл бөлбөй эле жүрө бериптирмин да. Көрсө биринчи адам өзүнө көңүл бөлүш керек экен. Биринчи адам өзүнүн чыгармачылыгын көрсөтүш керек экен. Антпесе кеч болуп калат экен да. Ошон үчүн учурдан пайдаланып баягы суроо болуп калды, айтканга туура келип атат да. Мен баягы 13 жыл эмес, жалпы жонунан 29 жыл болду да. Биргеликте эле филармонияда иштеп,
анан менен биргеликте эле комуздан сабак берип, куяктан сабак берип, караңыз. оркестр түзүп алып, бизде ошо Жалал Абадта барып Баалык Улуу атындагы маданият техникуму бар болчу, ошол жерде тытынып студенттерди кабинетке бекитип алып туруп, жаттайсыңбы чыгарманы ошентип жүрүп, бирок азыркы мезгилде рахмат айткан студенттерим Россиядан кескесте шакек салып коюшат, көйнөк салып коюшат. Бирок Эмгегиңиздин акыбети. 100 адамды чыгарсаң, ошонун бирөөсү жок дегенде жакшы сөз айтат экен. Жакшы. Баары бир айтылат экен да, ошол баягы Эмгек жерде эжеке калбайт сиз экен. деген канча нервиңиз кетти эле, бир көйнөк кийип коюңузчу деп Гүлжамал деген бир кызым бар, эми мактап коюп учур сөз келди, айтып коеюн деп атам да. Ошо ыраазы болуп калат экенсиң да, ушунчалык баягы нервиңди коротконуң акыбети кайтып кичине рахмат айтып койсочу, ушунчалык сүйүнүп калат экенсиң, чынын айтып. Билинбей калат экен, баягы канча нервиң кеткени бир эле заматта жуулуп кетет экен. Жакшы, негизи. Кудайга шүгүр, баягы мугалим болуп да иштеп жүрдүм, бирок 1 жылдан бери мугалимдикти жиштирип салганмын. Только баягы чыгармачылык менен гана иштеп атам да. Анан Кудайга шүгүр, Доор ансамблинде эми солист болуп иштеп жүрөм, оркестрде, филармонияда болсо, Карамолдодо комузда отурам. Анан эми ырдайымбы? Сөзсүз түрдө бул майрамда. Майрамдын шаңы сизде, келиңиз. Ошо илгери болуп калды, 10 жыл мурун, почти эле 10 жыл мурун ушул ырды жүрөгүмдө орун берүүнү мен баягы окуучуларым, студентим да, Нарынбек Сейитбеков, Надырбек Алалымбеков агайыбыздын сөзүнө жазылган. Анан бул ырды Фариде эжеке ушул ырды ырдап иштеп чыгарып бериңизчи деп, даже андан деле көп жыл болуп кетти окшойт. Андан деле көп жыл болуп кетти. Мен өзүм Бишкекке келгениме деле 13 жыл болуп калды, бирок бул ырды ырдап жүргөнүмө көп эле жыл болду да. Анын башында эстрадалык вариантта ырдадым да, азыр көбүнчөсүн комуз менен ырдап жүрөм. Келиңиз. Таппай жүргөн талайга жазган болсоң шорун бирөө кадалып карегимден кетпей койдум кантейин жүрөгүмдө орун кадалып карегимден кетпей койдум кантейин жүрөгүмдө орун сага жайган айта албай арман калсам шорун бирөө арзыткан айдай берим өзүң болдуң анткени жүрөгүмдө орун өчүрсөм жанган отту шорун бирөө керилип башка адамды сүйө албадым бейгүнөө жүрөгүмдө орун берилип башка адамды сүйө албаймын кантейин жүрөгүмдө орун берүү
рахмат. Жакшы мезгили менен жаңыртырбастан жакшырдын аткаруучулары көп болот дейт. Караңызчы мынакей. Бул кийин эле баягы биздин ыр сүйүүчүлөргө жетип отурса, бул ырды сиз Жалалатта жүргөндө эле ырды ачып келесиз. Жалалатта жүргөндө эми ал жакта айылда жүргөндө реклама кылыш бизде жок да. Бизде бул жакка Бишкекке келип съемкага келе албайсың. Эч кандай шарт жок. Жалалаттын эфиринен чыксак бир жылда бир чыгып коюшубуз мүмкүн. Антпесе болбосо болгону 8 март жаңы жылдарда бир жолу чыгып коесуң болду. Ошентип жүрө бересиң, мен кыймын депчи. Тарбиялап, сабак окуучулар тарбиялап коюп элечи. Көрсө ошондо эле баягы жакшырлар катылып жаткан турбайбы, жетпейби? Баягы элеттен чыккан баягы адам болду. Гүлгә кыжа, сиз мынакей ошо Токтол Сатылганов атта филармония десе канча гана, кандай деген гана залкарлар эмгектенип кеткен, кандай деген залкарлар бүгүнкү күндө дагы эмгектенип жатат. Сиздер аябай бактылуусуздар, үчөөңүздөр тең ошол жерде эмгектенип жатасыздар да. Канча болду ошо филармониянын бособосун атта эмгектенгениңизге? Жакшы, ошо биздин ыйык, биздин улуттук филармонияда мен Элечиси эстебес тобуна келгениме 2001-жылдан бери эмгектенем. Ал кезде өзүң айткандай биздин улуу устаттарыбыз, эстебес атабыз ага аянда көзү тирүү болчу. Ошол кишинин кол алдында эмгектендим. Андан кийин ал кишинин көзү өткөндөн кийин Тууганбай Абдиев атабыз жетектеди. Мына азыр көрсө жанында жүргөндө билбейсиң. Билинбейт. Адам баласы баарыбыз эле ошондой экенбиз. Бүгүн бар, эртең жок дегендей. Анан ушундай улуу устаттар менен иштешип калган мен абдан бактылуу сезем өзүмдү. Андан кийин ошо агай Тууганбай агайыбыз каза болгондон кийин Нуржамал Табалдиев эжекебиз жетектеди. Анан азыр кыргыз элине белгилүү акын, эл сүймөнчүлүгү Аалы Туткучев жетектеп жүрөт, баарыңыздарга белгилүү. Ошентип ар бир жылда 2-3 жаңы сценарий менен түзүлгөн башка концерттер менен элге тартуулап ушинтип иштеп келатабыз. Кандай гана ошо залкарларды көрүп, ошолорду баягы айтып коет го, улууларды көрүп түзөлөбүз, улуулардын алдына кый өтпөйбүз деп. Ошондой баягы филармонияда улуулар келетканда өзүнчө эле бир зал толуп турчу дейт. Ошондой учурлар агайлар эстебес агайдын чынында өзүнүн ал киши башкача бир касиеттүү киши деп көп айтабыз да. Өзүбүз эми топто аз элебиз да, 5-6 эле киши болсок. Анан ал киши чыгып келатканда эле бир сахнанын бар залын толуп эле калгандай болуп, ушундай басып чыкчу да. Башкача бир барандуу болуп чыкчу да. Анан кийин агайлардын, улуу кишилердин сөздөрү абдан таалим, тарбиялуу, маңыздуу, нарктуу да. Анан балдарым, баарыңар таланттуусуңар дечи. Анан эч качан таланттуумун деп көкүрөк какпай, адамгерчиликтен кетпегиле дечи. Ошо адамгерчилик баары өзүбүз менен башыбыз менен кетет экен да. Анан эки ырдырдабан жылдыз болгондо башкача мүнөз күтүп калат атпайлыбы? Ошондой нерселерди ал улуу адамдардан көрбөйсүң да. Биз ошол тарбияларды көрүп алып калдык да. Ошол эле Самара эжеке ушунчалык жөнөкөй башкача адамдар. Алар менен биз мына тең туш курбу сыяктуу мамиледесиң да. Эч качан өздөрүн ошончолук жөнөкөй болот да. Канчалык деңгээл бийик болгон сайын жөнөкөй. Ошондой жакшы мүнөздөрүн үйрөнгөнгө аракет кылдык биз. Анан ошо биздин жанагы эмнеге көрүнбөйсүң, эмне мындай дегенде сырткы чөйрөгө салыштырмалуу азыр чыгып аткан ырчыларыбыз бар, эстрада жылдыздары деп атабыз. Алар өздөрүн жылдыз деп айткандан да уялышат. Анан айтпайт. Анан биз ошондон көп мындай эме кыла бербейт да окшойбуз, өзүбүз да реклама кыла албайбызбы? Анан биякта улуулар турса биз каяка биз каяка дегенде болуп, ошентип кыргыздын бир нарктуу, салттуу бир жол менен келе атабыз. Жакшы, ийгилик. Мына ушундай чоң бир жолго түштүңүздөр, эми ошол жолдон тайбай жалаң ийгиликтер коштоп жүрсүн. Келиңиз эми сизден дагы бир ыруу калуу мүмкүн болсо. Андан эмесе өзүмдүн
жарымын ак жоолукчан деген оонун аткаргым келип турат. Сөзү агайдын эме атын унутуп атпайынбы? Сен мага кимсиң? Асылым сүйгөнүмсүң. Жалынып жалбарып күйгөнүмсүң. Мен сага киммин? Жашоодо жолуккан жанымдын жарымы болгон жарыңын ак жоолукчан. Сен мага кимсиң? Айымсың толуп турган, булаксың атып чыккан, оргуштаган. Мен сага киммин? Жаныңа күйөрмүн, чаңкасаң балгымызың. Жан бирге түгөйүңмүн. Сен мага кимсиң? Бүтпөгөн ырларымсың. Айтылбай сактап жүргөн сырларымсың. Мен сага киммин? Булбулуң таңшып турган, күнгө окшоп жан дүйнөңдө, күн түнү жанып турган. Мен сага киммин? Жашоодо жолуккан жанымдын жарымы болгон жарыңмын ак жоолукчан. Жарыңмын ак жоолукчан. Ой, баракелде. Мына Майрамдын шаңын арттырган сизге ыраазычылык. Бир кезде Муратбек Рыскулов атындагы театрдын эң кенже артисти Кенже Көбөков болчу да. Менин билгенимен азыр эми кенже мына улууларды көрүп, сиз дагы ошо филармонияда эмгектенип жатасыз. Азамат, негизи эле филармонияга баягы баардык эле ырчуу көбөйүп кетти го. Баары эле филармонияга ырдай албаса керек. Анда өзүнүн жолжобосу бар, оркестр менен ырдаш керек, комуз чертебиш керек, анан музыкалык билим болуш керек. Кандай кылып кабыл алды сизди филармонияга? Мени бирөө алып келди деп койбойм. Анан ошо боюнча иштеп калдым да. Ошондо койсун тамаша. Мен өзүмдүн устатым, ар дайым айтам, улуу устатым биз Замирбек агайдан 4 жыл окуганбыз. Ушул чогуу Аалы Туткучев, Азамат Болгонбаев, мен дагы ошо Баян Акматов деген кыргыздын жакшы таланттуу ырчылары. Анан ошо агайдын убагында кирип калдым. Сен өзүмдүн окуучум, өзүмдү окуучумду алайын мен деп ошо агай киргизген. Мен аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Силер жакшы кадрсыңар деп аябай биз уже окуп бүтөлү деп калганда эле филармонияга келип иштегечти унутпагыла, эки жака кетип калбагыла. Ошол убакта жаштар көп Россияга кетип калды го. Баары эле Россияга акчага кызыгып кетип атат деп азыр Кудайга шүгүр филармониянын кичине айлыгы көбөйүп калды. Майда кичинекей айлыкка ушул карабай кетип калып атышат. Ошо кеп эмеде эмес талантыңарды өстүрүшүңөр керек деп ошентип агай чакырды өзүчү. Анан ошентип келип Кудайга шүгүр ошондон бери ырдап калдым. Мындай жакшынакай эжелерим менен бир дасторкондо отуруп, бир кайыкка кемеге түшүп, булардын кеп сөзүн угуп, булардын жан дүйнөсүн кирип, ушундай кандай сонун адамдар менен эмгектенем деп ошол чогуу келатабыз, Кудай куткулсун. Ошентип иштеп калдым негизи. Азаматсың, келиңиз анда сизден дагы бир ыргалы.
ана Кейстер эми эки эжем боздотуп элет анан мен кантип мен эми ырдап коюп атам, мен да жүрөгүм козголуп кетти. Ошо Майра Керим кызы эжекебиз менен ушул айткым келет. Бир больницада, бир комнатада, ушул көзөтөрдө, палатада жатып калдык эле. Ошондо кызым деп аябай батасын берген. Батасын берип көп сөздөрдү айткан. Ушу өнөр адамдарын басып өткөн жолун айткан, кеп кеңешин айткан, тарбия таалимин айткан. Анан ошол эженин ар дайым ырларын түшүрбөйм. Анан Сезим жанары деген жакшы чыгармасы бар, ошону аткарып берейин. Кандай жүрсүз деп сураптар эгин, кадала түштү оттой карегин. Бейгапар жүрсөм берип кеттиңби, багып алгын деп сүйүдар эгин. Сенин көздөрүң жүрөк кезгениң, кадыр сүйүмдү кантип сезбедиң. Сени табам деп жүрөк кескенмин, аппак таңдардан калбай көздөрүң. Сагынчымды кел таркат тез менин, кажети да жок андай өзгөнүн. Өзүңдү күтүп жүргөн кездени. Оюндан чыкпай ошол саламың, озун тырмадым бүткөн жаранын. Жарк эткен нурдан жалтана түштүм, жалынга толо сезим жанарым. Сезим жанарым селдей агарым, сезим көлүнө чөгүп барамын. Сагынган кезде санап кадамын, санага түшсөм кайдан табамын. Кабарың мага айтчы карагым, кусалык кылса кайдан табамын. Кучагым жазым тосуп аларым. Өзүңдү кээде көрөм түшүмдө, тунук сырларым тунук ичимде. Бүтүсүз жерден көрүп калсам деп көчө кеземин элдин ичинде. Сенин көздөрүң жүрөк кезгениң, кадыр сүйүмдү кантип сезбедиң. Сени табам деп дүйнө кескенмин, аппак таңдардан калбай көздөрүм. Сагынчымды кел таркат тез менин, кажети да жок андай өзгөнүн. Өзүңдү күтүп жүргөн кездемин. Сагынчымды кел таркат тез менин, кажети да жок андай өзгөнүн. Өзүңдү күтүп жүргөн кездемин. жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет дейт. Манастан чубак Ооба. келгендер эки эжем сүйүүсүн айтса, мен деле сүйүүмдү айткым келди. Эми Сагындырып сүйүүлөрүн эстетип, мени да эстетишип да. эжени көрүп сиңдиси эптейт да. Эже кандай ырдаса сиңдилер ошондой ырдайт экен да. Фарида эже келиңиз эми мынакей
биздин чак түштүндагы убактысы улам барган сайын соңунан келип жатат. Сизден бир жакшы тилек угалы, анан жакшы бери угалы мүмкүн болсо. Чоң рахмат. Баарыңыздардын, сиңдилеримдин, бүтүндөй кыргыз элимдин кирип келген жаңы жылы Ноорус майрамы менен куттуктайм. Сени алтыным. Рахмат. Ишиңе ийгилик болсун, сенин да бүтүндөй мына мен сиңдилеримдин иштеринде ийгилик болсун, искусство адамдардын иштеринде ийгилик болсун, ден соолук болсун. Ден соолук болсо анан кийин ушул ырлар чыгат экен. Ар бир кыргыз элимдин үйүндө тынччылык болсун, жалаң тойлор, майрамдар көп болсун. Рахмат. Анан эми Рыспай Абдыкадыровдун Алмашым деген ырын Кандай сонун бир сиңдил кереметтер. көрөлүчү. Келиңиз. Кандай кереметтер. Үчөөбүз жолугуп отура элекпиз да. Болуп калыптырбыз, аябай жакшы сөздөр, жакшы ырлар, Биз жолуктурдук. Сизге рахмат жолуктурдуңуз. Келиңиз. Эл телекомпаниясына рахмат. Bilbeyim nege ketpey koydum esimden. Bir gezdegi birge жүргөн almaşım. Elesterim göz aldıma tartılar. Erteli geçesim desin kaydasın. Ay almaşım. Yok degende bir görünüp koysoңчу. Alısındı жақынсındı kaydasın. Görgüm gelip seni degdey жүрürüm. Kaçan sağa жолугамын алмашым. Хабарыңды айтып койсоң кыйнабай, кайран жүрөк кайгы тартып калбасын. Ай алмашым, кайда экен деп түнчүн кетип арылбап, карбаластап таппай калды майласын. Тынчың болсун эмгек жана махаббат. Эгер башта ачсаң турмуш пардасын, элге жаксы сен иштеген иштериң. Эмне деймин, башка сөз жок алмашым. Жарык деп дайым жанга сүйдүм өзүң. Жазгы гүлдөй жакшынакай жайнашым. Жазгы гүлдөй жакшынакай жайнашым. Ой, баракелде. Мына ушундай шаңдуу учурда Гүлгак эжеге кезек берели, келиңиз. Сизден дагы мынакей ушундай бир чоң улуу майрамда жакшы тилек анып дагы бир жакшы уругалы. Жакшы болот. Ушу баардык жер жаңырып, баягы неме деп коет го? Желим жарылып сүт чыкты дегендей, жер жарылып чөп чыкты дейт. Азыр ушунчалык укмуш чөйрөбүз кооз боло баштады да. Бүт көктөм болуп, анан ушуну менен жан дүйнөбүздө да жаңылануу болсун. Ар бир кыргыз элиме эң ден соолук каалайм биринчи. Бакубат жашоо каалайм. Өмүрлөрүн дайыма жакшы ырлар коштоп жүрсүн. Бүгүнкү улуу Ноорус майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ушу бул жакшы жалган дүйнө деп коет экен. Бул өмүрдө эч качан ыйлабайлы, жашыбайлы, эзилбейли, ансыз да өмүр кыска деген ырда арнагым кетет. Мен сени ушунчалык кыйнадым ай,
мен сени жаным десем ыйладыңа ыйлама сен кыйналма көздөрүң жашка толгон жүрөгүң муңга толгон ансыз да өмүр кыска өмүр азда ыйлама сен кыйналма көздөрүң жашка толгон жүрөгүң муңга толгон ансыз да өмүр кыска өмүр азда мен сага өмүрлүк жар бола албадым наздана кучагыңа тола албадым жашыма сен жалынма жаштыгың өтүп жата жалгыздыкта арманда ансыз да өмүр кыска өмүр азда жашыма сен жалынма жаштыгың өтүп жата жалгыздыкта арманда ансыз да өмүр кыска өмүр азда жарокер жакшы адамым мени сүйгөн уктабай сана тартып күтүп жүргөн эзилбесен эңсебем тагдыр бизди өксүтүп өзүңдөн өзүмдү бөлгөн ансыз да өмүр кыска өмүр азда эзилбесен эңсебем тагдыр бизди өксүтүп өзүңдөн өзүмдү бөлгөн ансыз да өмүр кыска өмүр азда өмүр азда өмүр азда жаша өмүрүңүз узун болсун. Шагымды урдайын деп келет эле кайра кайгылуудай эткенсиз. Көнүп калган экенсиз. Эч нерсе эмес, өмүрүңүздөр узун болсун. Келиңиз кана Кенже. Эки эже мезилип атканда жөн эле коеюн. Убакыт деле келип калды окшойт. Жок, сиз Шагымдыра кырдап Шаңдырдап бериңиз. коеюн. Мен бүгүн уктайынбы? Каяктагы мени баарын эстетишти. Келиңиздер, мен жакшы чыгарма аткарып коеюн чындыгында. Не деген таланттуу адамдардын жанында отурам, кандай адамдын жан дүйнөсүнөн чыккан сөздөр, ырлар болкуп, бүгүн майрам үчүн эле кыласың болсо, көзгө жаш ала турган чыгармаларда. Ушу ийине жеткизип, ырдашып, таазим сиздерге баарыңыздарга. Мен келейин, бери ар жакка кетип бербей. Ушул кыргыздын чыгармаларынан эле ырдап коеюн. Улук мырза Потов агайдын ырын ырдап коеюнчу. Ошол чыгарманы ырдап коеюн. Жаркылдала турган маңдайым, жаныңан чыкпай мардайым. Карагыма келет кайталап, карегин табыла калмайын. Ажарлуу аппак жүзүңдөн, кылгырган мөлдүрө көзүңдөн. Кызыккан бардык жан чыгары, кызганам кетеле өзүңдөн.
ата денем мынчалык ай кучактайм десе эле кебирі түшүнсөң калдым мезилип түрсүлдөй жүрөк кезилип туд экен сени кайсенең ай турасың элден бөлүнүп сүйөм деп сүйсөң айт жаным ай сүйбөсөң силкип какпаган барына тоюп турсам да ай ак сүйү жактан ай ачкамын түшүнсөң калдың эзилип түрсүлдөй жүрөгөң эзилип туд экен сени кайсенең ай турасың элден бөлүнүп туд экен сизди кайсенең ай турасың элден бөлүнүп Бардыңыздарды бүгүнкү Нооруз майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ушул жаңы жылда бардык үй бүлөдө бакыт болсун, тынччылык болсун, токчулук болсун. Жалпы барыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен. Рахмат, кенжегелиңиз. Чоң рахмат. Бүгүнкү күн абдан бизге аябай маанилүү күн. Нооруз майрамыңыздар менен кыргыз элим куттуктайм. Ата энебиз, бир туугандарыбыз менен, жакындарыбыз менен түгөл аман эсен ушул Нооруздун далайын тозолу. Бар болуңуздар, ден соолук болсун, жүрөгүбүздө жылуу нерсе жашасын, көңүлүбүз ачык болсун, күлүп жайнап, ушу бир келген жашоону бир жакшы маанайда жашап өтөлү. Рахмат сиздерге. Ийгилик. Нооруз майрамынын шаңы уланып жаткан учуру биздин төрүбүздө кыргыздын таланттуу асыл кыздары келиңиздер эми мына ушундай майрамдык шаңды көркөбөлөп дагы сиздерден бир жакшы ыргалы. Анда эмесе ушу үчөөбүз биргеликте трио деп коет эми элдик ыр ак кептер дегенди ырдап береликке. Жакшы болот. Жагалмайдай кайкы учуп бара албай жаш жүрөккө жагардары таба албай ак кептерим түтөбөйүн дарманда учак жайып кумар жазып кала албай Асман кучсаң мен да күтөм жолуңду Ак маңдайым кармасам дең колуңду Эч болбосо сен конучу токойго Жаным секет жай албадым торумду Kaçtı serpip жүргөнүң Жаным дөрттөй жал карап күлгөнүң Неге мынча түлкү кылмай ойноттуң Айтчы деги анык беле сүйгөнүң Неге мынча түлкү кылмай ойноттуң Айтчы деги анык беле сүйгөнүң Айтчы деги анык беле сүйгөнүң Жакшырлар жан дүйнөнүн азыктары, жакшырга жан дүйнөдө азык барбы дейт. Кай бирде музыканын даамы шерин, бир утам кашыктагы бал сыяктуу деп, мына ошо улустун улуу күнкү Нооруз майрамында ЭЛТР каналынын Чактуш студиясы шаңга бөлгөн биздин кыргыздын асыл кыздары сиздерге ыраазычылык, чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз. Ыр курчуңуздар дайыма жакшырлар менен толуп турсун. Мына ошо Нооруз майрамы ар бириңиздердин үйүңүздөргө ырыскы, бакыт, кут алып келсин. Чоң рахмат Айбек, силердин дагы ушул төрүңөрдө отурабыз. Ылайым эле ушул силердин
үйүңөрдө экинчи үйүңөр да бул жерде силерге да чоң чыгармачылык ийгиликтер, үй бүлөңөргө бакыт, анан жалпы эле бүтүндөй кыргыз элибизге тынччылык, тойлор, жакшылыктар, Нооруз майрамыңыздар кут болсун. Рахмат. Дагы жолу сиздердин Нооруз майрамыңыздар менен. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ал эми чак түш көрсөтүшү менен соңуна келип жетти. Бүгүнкү майрам күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.